Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetü cemaat. Her birimizin niyetimizi tilek Allah'ın kabul kılsın. Daima aytip bir sözümüz var. Allah Teala'm bizim baskan oң жақ qadamımızga soğup жазған bolsa, sol жақ qadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçilikleri de Kuday Taalam keçirgen bolsun. Sebep bardığımız emin kemçilikli pendebiz. Jana ustazlar aytmakçı, çiğki süt içken pendebizde katakçılık ketetiken bardığımızda Allah'ım özü keçirgen bolsun. Bizden bugünkü temamız joldağı urmat, sый, sılıktık, jana biri-birine jol berүү, bu imandın belgisi deydi. Kadirem oşol jolda bahar ile batır bolup kaldı ha. Jolda bahar ile batır bolup kaldı. Kede eşkim жоқ ekende adaşıp streçkiga түшүп алаткандар бар го. Елдер менен жол талашып отурам деп туруп streçkaдан айдагандар бар. Кыскасы эмне бул жерде ошол жол эрежесин сактоо боюнча дагы биздин ошо бүгүнкү сөздөрүбүз болот иншалла. Эми урматтуу бир туугандар, биздин ошол негизги маселелерден ошо жолдогу адеп, ахлак, урматсы, бирине болгон баягы түшүнүү, бирине болгон ошо сылык мамиле, жакшы жооп берүү, жол болсо жол берүү деген маселе азыр бизде жокко эсе болуп баратат да. Же элдин баарынын нерви жукарып калганбы, элдин баары эле ошол урушайын эле деп турат да. Мындай карасаң. Мисалы автобуска түшкөндө деле кокушундай катуураак секирип калып кетпейин деп секирип кирип бөөрөгө тийип кетсек, не түртөсүң деп урушайын эле деп турат го. Эл не болуп баратат ошого? Биздин негизги максатыбыз ошол элдерди бир кичине сабырдуулукка чакыруу деген бир тема болду. Эми тилекке каршы ошол уруш талаш көбөйдү. Сыйлабаган, бири-бирине сыйлабаган мамилелер арбыды. Ал эмес жаш эле балдар аксакалдар менен жакалашып атат. Көчөдө жол талашып. Эми Кудай сактасын. Азыр эми ошондой эми көбүнчө шашылыштык, текебердик, сабырсыздык, адепсиздиктен эле ошо жол кырсыктар келип атат да баягы жерде. Анан бирөө катуу айдап койсо, жаш кадуулук алып туруп, мен анан катуу айдайм деп туруп, аны обгон кылып, ашып өтүп, башка каршы тилкеге чыгып алып, кыскасы сабырсыздык да. Бүт эле бардыгынын кесепети ушундай бир жамандыкка келип жатат. Анан бизде исламдын эрежелери бар да. Жолда адеп, ахлак, урматсы, бири-бирине жол берүү деген бул биздин шариятыбыз талап кылган нерсе. Эми бул жоопкерчиликтүү иш экинчи жагынан. Себеби bizde керек болса ne deydi? Tabassumuka fi vajhi ahika sadaka. Başka bir Müslümanға жылмайып koyun sadaka deydi. Misалы, biröge жол берип коюп, келиңиz өтө бериңиz деп койсоң, жол болсо бирөө суранып атат. Өтүп кетсем болот десем, макул деп кир деп, баягыны киргенден кийин баягы поворотникти күйгүзүп кирет да, киргенден кийин Аллах үчүн макул деп киргиздик болду. Унутуш керек. Rahmat айтпады, авариканы күйгүзбөдү, энең деп сөгүнүп, анда жол бербей эле коюш керек да. Аллах үчүн сен киргиздиңби, болду. Сен Аллах соогун берет, ошого дагы соокту берет да. Анан мына адам эмес экен, рахмат айтып койбоду, авариканы иштетип коюш кыйынбы, ошончо олук деп. Анда жол бербей эле коюш керек да. Жол бердиңби, Аллах үчүн болуш керек, бардыңдар. Болду, унутуш керек. Эгерде неге авариканы күйгүзгөн жок десе, сооп жок ошо баягы жердечи. Себеби ар бир жашообуз Аллах үчүн болуш керек да, туугандар биздики. Ошол жол эрежесинде дагы. Эми көчөдө мындай кичипейилдик менен башкаларга жол бошотуп берген адам, бул не үйүндө тарбия көргөн адам. Жолдо сылык болуу жөн гана бул маданият эмес, бул ыймандуулуктун белгиси. Үйдө тарбия ошондой болот да. Тарбиянын башаты үйдөн башталат туугандар. Үйдөн болуш керек бардыгы. Себеби Аллах Таала Куранда айтат: "Ва кулу лин-наси хусна" деген аят бар. Адамдарга жакшы сөз айткыла деп Бакара сүрөсүндө Кудай Таалам бизге буйрук берип жатат. Демек ал жакшы сөз үйдө эле эмес, сыртта кайерде болбосун дайыма биз жакшы сөздү сүйлөшүбүз керек экен. Эми пайгамбарыбыз дагы айткан сөз бар: "Силердин эң жакшыңар адеп эң көркөм болгонуңар" деди. Адеби көркөм болгондар, олар силердин эң жакшыңар. Демек, биз үйдө эле эмес, жолдо, окуу жайда, жумушта, кайсы жерде болбосун, биз сылык болушубуз керек экен. Ал эми жолдогу текеберлик, ачуулануу чоң күнөө жана көп кырсыктардын себеби болуп калат экен. Азыр эле айттым, көрдүңүздөр.
Açılanıp bir adamın ömrünü kıydı, anın ayalı cesir kaldı, baldarı jetim kaldı. Bu özü dağın bir kança yıl qamakta jata turan bolsa, bunun bala çıkasın kıyındalğanını aytayım. Uşu sabırsızlıktın kesepetinden de. Emi bargan sayın elder şaşkalak, sabırsız bolup baratağı bilbeysin bäri jerde. Emi ne oldu dep koysan öyle sırada televizyonu açıp tonnalap jönetip koyuyor da. Ne olatasın sen? Muştaşasın mı diye bayağı jerde. Muştaşam degen yok mu ne? Akırınıra götsen yok ukbaydı. Sabırsız da bayağı jerde. Emi bu hiç kaçan jakşılık alıp ketmeydi da. Jakşılık alıp ketmeydi. Sebebi bu jerde negizgi prinsip olarak men ötemin, bu menin jolum dep tur, oşol julkunu atat da. Bu negi teke verdik. Teke verdik. Al hiç kaçan jakşılıkka alıp kelbeydi. Emi tuğanlar. Peygamberin da bir hadisinde kelet, küçtü adam deydi. Küreşte jengen adam emes deydi. Açıqlanganda özün karmay algan adam, oşol adam küçtü adam deydi da. Biroq çында öyle oşondoy da. Açıqlanganda adır özün karmay almay kalıp atat da. Oşo kийинки жумага чейин bir көрбөйсүздөр ошону, өзүңдөр баягы практика өткөрүп, açıqlanganda өзүңдөр bir кармап көрүңүздөрчү. Канчалык деңгээлде күчтүү экенсиздер. Sen hadiste kelip atatlar. Күчтүү адам бирөөдү урган, жыккан адам эмес, ачуусу келгенде өзүн кармаган адам дейт да. Кийинки жумага келгенде bir баалап көрүңдөрчү. Мисалы, ошо 100 балдын канчасын ала алат экенбиз баягы жердечи. Менин дагы окуучуларым бирөөсү сөгүнүп үйрөнүп калыпмын дейт. Сөгүнбөйм деп өзүмдү кармап bir tarbiyalayın nafsimde dedim deydi. Sögünsem ele sırada istep toktop, atama 7'nse salıp koyuverdim deydi. Bayağı ki. Atama aytıyordu, hayattan salam bilmeyeyim, bana 2 so'm düşüp kalıptır deyip koyup deydi bayağı jerde ki. Nafsimde tarbiyalap gördüm deydi. Kançalı dengelde sögünet ekem. Sögüngönde sırada atama jakşılık kılayın deyip, telefonuga 7'nse salıp koyuverdi da. Otam taң kalıp deydi. Kim solgan bilmeyeyim, men 2 so'm düşüp kalıptır deyip koyup deydi. Maydala ulam ele salıp atat, 2 so'm bolup ketdi dep taң kalıp atat deydi bayağı jerde. Demek bu jerde biz dagı özübüzdü bir tarbiyalasak bolat eken da, mындай bir şart koyup özübüz menen özübüz süйлөшүp, kişine sabırdoolukka. Misalı biröөгө жол берип koya turan bolsak, bu özünçe sadaka. Sadaka bergendey soğup alabız. Bir gana ne şartı? Allah için dep niyet kılıp koyalım. Allah için şu bir tugana jol bereyin dep niyet koysak boldu. Oşonda bizge sadaka bergendey soğuptu alıveret ekенбиз da. Biroq kebirlerde misal biröөгө jol berseň bol alsızdık, korkoktuk dep elestetit da kebirler. Jok андай emes. Allah için jol berip koysaň boldu. Oşol soğup işteye beresin. Bayağı jerde. Biz biröөгө kanday jakşılık kılsak, sözsüz türde bizge kaytat eken. Biz biröөгө jol berdik mi? Erteň bolbosa dagı bir gün, bolbosa bir 5 günden keyin oşol awalga biz düşüp kalışыбыз mümkün da. Adaşıp başka tilkege düşüp algansın, nakı tilkege kokus kireyin dep mындай suransaң, makul dep kirgizip koyut da biröö. Sen biröөгө kirgizbeseň biröö başkalar da seni kirgizbey koyut bayağı jerdeçi. Bu jaşоо ошол экен да. Jaşоо özü oşondoy eken. Emi oşol jagyn biz esten çıgarbaşыбыз kerek. Biröөгө jol berүү bul sadaka, sabır, borukerlik, eň negizinden bul ne? Bizdin oşo musulmandyk bir tugandygybız eken. Musulmanга bir tugan, oşo bir tuganybızga biz jol berip, oşoga bir küýümdүүлük kılışыбыз kerek eken. Dagı bir hadiste kelet, Peygamber aytar, her bir jakşı iş sadaka deydi. Her bir jakşı iş sadaka. Demek biz bir işti kılar da, uşul jakşı işti kılıp jatamın, Allah için dep niyet kılıp başыбыз kerek eken da. Tuganlar, bu niyetten mындай ordu, mындай aybay biyik da şeriatыбызdaçı. Niyet degen niyet, baykabayбыз, biroq niyetten ordu öte bir özgöçö. Bizde aytat ko. Ereja jakşı niyet könümüş adatты, könüm kalgan adatты ibadatga aylantat deydi. Kadimle nan jeybiz günde, çay içebiz. Allah'ım, oşun men çaydı içip, oşundan payda olan güç menen Allah'ım sağa ibadat kılayım dep niyetimiz oňdap koysak, oşul jegen nanımızga, içken çayımızga soğup жазылып eken. Misal keşinde uktayбыз. Azdan uktayбыз, to'g'rimi? Oşonda da darat alıp mümkün bolsunça, Allah'ım men içinde uktap, es alıp, çiğrak bolup, men oşol sen için hizmet kılayın, men ibadat kılayın dep niyet kılıp turup jatsak, tüni menen bizge oşol ne ibadat kıldı degen soğup жазыла берет eken da.
Niyet onda koygandığı için. Oşo sebepten biz 24 saatli ibadat kılsak bolat ekan tuğanlar. Bir gana şartı niyet onda şusu gerek. Peygamber ne dedi? Her bir jakşı iş sadaka dedi. Demek sadaka bergen de sop işleş için niyet onda koyuşumuz gerek ekan. Ondan keyin Allah Teala Kur'an'da aytadi: "Vallahu yuhibbul muhsinin." Allah Teala jakşılık kıluvchilarni jakşı ko'radi. Demek jakşılık kılgandardı elden bari jakşı ko'radi, to'g'rimi? Ve jakşılık kılsang aybandan jakşı ko'radi ko. Agoratlar itingni uraversang jo'labay. Ayban itni jaman ko'radi da jamanlık kılsang. Jakşılık kılsang jarından ketpeydi da. Ha? Kuyruğunu kıymıldatıp seni tegeritip ketpey koyadi senden. Mışığın itingni de jakşı ko'radi ekan da. Demek aybanга jagып atkandan keyin qancha adamga jakpас ошондон тугандар jakşılık işke biz hareket kılalı. Yemi en negizgisi eğer de tartipte saklasak bizde ömürler saklalat ekan tuğanlar. Azında көріп отырмыз. Ha? Alısqı jolda taksi kızmatındagılar katu basat. Kuday saklasın. Oşonça adamın ömürü şunun kolunda da. Eğer özünü karabastan, uqtabastan, es albastan çıkıp kete turgan bolsa 5 adam öldü, özü menen koşup. 5 öynü uşul öldürgen bolot. Kuday saklasın. Antkeni bu es algan jok. Erejeni saktagan jok. 5 öynü dagı öldürgen de жооп берет Kudayın aslında. Yemin ölgönün özünü şo dedi. Meyli öldü, ketti. Aların balları kaça kıyналды. Alar üçün dagı жооп берет oşol aydoочу. Eger erejeni saktabastan, uqtabastan, es albastan akçaga kızık başka kılıp turup oşonu kırсыкка kabıla turan bolsa, kırсыкка sebep bola turan bolsa. Al alısık jol meyli. Jokunda şaharın içinde dele. Kızıl kuyup turabı, oşol kızıldan katты үлgürüp kalam dep basıp öttüңbü, başka maşineni süzdüңbü, al ölüp kaldı, atayını öldürgönde, bıçak sayı öldürgönde könöge batağız da antkeni, kızılda biz toktaşыбыз керек эле, toktogon jokpuz. Demi oşol ıldamlıkta aşırı menen, erejeni buzu menen, sabırsızlık menen, biz özümüz emes, başka biröylөрgө dagı biz ziyan jetkirебиз da, oşolorго da korkunç jaratып atабыз. Алардын жүрөгү түшүп калсачы? Жаш балдары чочуп калсачы? Же кош бойлуу аялы жанында отурган болсо, боюнан түшүп калсачы? Sen себепчи болуп баягы жерде шашкалактап атып, катуу барып сүзүп алдың баягы. Кудай сактасын. Ошондуктан тууганда айрыкча ошол жол эрежеси боюнча өтө катуу айтыш керек болуп калды. Азыркы күндө барыңдар эле байкап атасыздар. Андан кийин dagı bir ayet kelet. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ. Özüңör, öz kollar menen ölümge, kıyroğa salıp berbegile deydi. Eğer de oşal biz katuğuna aydap, oşal özüyüz ele sebepçi olup öyle turan bolsak, bu ajaldan yette ketkenligiz için özüyüz öldürgön de künege otabız. Allah aytadi. Özüңөр, öz kollar menen ölümge salıp berbegile deydi. Emi bu bir ele maşina emes, tameki tartıp oruğa çaldık ölçek dele oşol küne. Nasvay atıp, nasvaydan bir rak oruğa çaldırıp, oşondan ölüp kalsak anda dele Kuday suraydı. Men densoluktu berdim, amanatım nege karagan joksun? Sen özüңdü öldürüңde turup, birinciden çöntögüzgө ziyan, ekinciden densolukta ziyan, üçüncüden nege özüңdü öldürdüң dep ağa dagı жооп beretkemiz da Kudayın aslında. Kuday Taala özü saktasın. Emi eğer erejeni saktap bolmagan жерden biraz toktosak al ötüp ketti, boldu, biz dagı ötüp kettik. Biz jakşılık kıldık. Demek Allah Taala Kur'anda aytadi, kim bir adamdı ömürün saktap kalsa, büt adamzattın ömürün saktaganday bolat deydi. Görmüşler. Demek bu jol erejesi. Bu jerde oşol ne? Vraçlar dele oşu kategoriyaga kiret. Jakşılık kılıp birön ömürün saktap kalatpaydı. Bayag jerde. Görmüşler. Oşol jerden oşol darıger bir tuğanlarına da rahmat aytıp koyuşumuz gerek, alkış aytıp koyuşumuz gerek. Köptügen adamların oşol ne yaşap ketişine sebepçi olatat. Allah Teala Kur'an'da aytadi. Kim bir adamın ömrünü saktap kalsa, bul adam zatın ömrünü saktaganday bolat deydi. Mına tuğanlar. Emi jol bizde amanat eken da, bu jol amanat, bu eldiki, mamleketdiki, bu bizim menşigimiz emes. Oşol jolçu, bizim menşigimiz emes. Peygamber de aytkan, jolda oturbagıla dedi de. Ana sahabalar onda jumuştap soda kılanda başka kılanda biz oturabız onda kanday kılışыбыз керек dep sahabalar soradı da.
Başka jeri yok bolsa ne kılabız dese, eğer otura turgan bolsalar anda jolдун акысын бериле dedi. Jolдун акысын берип туруp otura berilе dedi. Акысын dese bize sıraz delem ne? Akçanı elestetiyoruz go. Ha? Sizde de oylap kalыңыздар da hazır. Пайгамбар акча төлөп жолго отурула деген окшойт деп ойлоп атасыздар да азырчы. А бул жерде жолдун акысын бериле dedi. Сахабалар сурашты да, жолдун акысы кандай болот? О пайгамбар dese, көздү арамдан сактоо dedi. Бирөөгө жолтоо болбоо, саламга жооп берүү, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу дейт. Жолдо отурсаң, сен ар кимди карай берме дейт. Чоочун аялдарды караба, көзүңдү сакта дейт. Отурган жериңди таза карма дейт. Ошол жолдун акысы болуп эсептелет дейт. Бирөө салам берсе, саламга алек алыш керек дейт. Бул дагы ошол пайгамбарыбыздын бизге айткан насааттары. Эми биздин азыр бүгүнкү шартта жолдун акысына бул не? Ошол кирип калды. Ал убакта машинелер болгон эмес да. Азыркы убакытта биздин заманда 21-кылымда жолдун акысын бер дегени бул жол бер дегенди түшүндүрөт дейт да биздин алымдарыбыз. Азыркы заманда жана пайгамбардын хадиси жол бер, ашыкча сигнал баспа дегенди түшүндүрөт дейт. Бирөөлөрдү кыжалат кылба, нервин жебе дегенди түшүндүрөт экен да. Баягы жерде. Урушпа, сабыр кыл, башкалардын өмүрүн коргоону дагы не кошсок болот экен да бул жерде. Мына туугандар. Кээрлер бар, карап турат, кызыл өчтү жашыл күйүшү менен пипилдетип баштайт да. Бул ордунан 100 менен жүрө албайт эч бир машина. Алдында 5 машина турат. Өзү 6-чы дагы сигналды басат да. 5 машина катар менен жылганча жок дегенде 5-10 секунд өтүп кетет. Ошого сабырсыздык кылат да. Сигналды басып бүт бардыгын кыжалатлат, нервин жейт баягы жерде. Ошондон Кудай Тааламдан биз сураналы туугандар, Аллах Таалам бардыгыбыздын жүрөгүбүзгө сабыр берсин. Ошол өзүн баса алган, ачуусын тыйган, жаңа айткандай, нафсин жеңе билген ошо пенделеринен кылсын. Бизди Кудай Таалам жолдо да, үйдө да, коомдо да адептүү, сылык момундардан кылсын бардыгыбызды. Өзүбүздү да, башкаларды да Аллахым өзү кырсыктан сактасын, бардыгыбызга ынтымак берсин. Негизи бүгүн бизде бул эки тема берилиптир. Биринчиси ошо кырсык боюнча. Анан дагы бир эскертүү туугандар, 19 февраль 2026 жыл орозо деп чечилди. Муфтияттан ушундай бир кабар келди. Ошону бир сиздерге эскертүү кылып коелу деп тургандар. Анан бизде экинчи темадан да кыскача айтып кетели. Азыркы заманда жанакы сабырсыздыктан, анан баягы маалыматтын жоктугунан, же болбосо илимсиздиктен, же туура эмес маалымат алып алгандыктан биз ошо ынтымакты кетирип, ошол шариатка дагы, мыйзамга дагы баш ийбеген адамдар көбөйдү. Эми бул болсо не? Ошол экстремизм деген сөз да. Туура эмес түшүнүп алган, ошол өзү гана туура да, башка бирөөнүн баары ката да. Туура эмес маалымат алып алган, туура эмес илим алып алган, туура эмес бирөөгө жолугуп калган да. Ошол туура эмес маалыматты мээсине куюп койгон, сен кыйынсың, ушуну сен жеткир десе, чектен ашып кетип атат. Баягы мен жеткиришим керек, мен кыйын экенмин деп турат. Сен аалым болуп калган да, бир аз эле илим алгандык үчүн. Эми бул коркунучтан биз алыс болушубуз керек. Бул туура эмес, адашкан агымдарга кошулбашыбыз керек. Эми бул нерсе керек болсо биздин улутка дагы, динге, урууга, регионго дагы бөлүнбөшүбүз керек. Анткени бизде мекенди эч ким тандай албайт. Мисалы мен азыр мен африканист болушум керек эле десем эле африканист болуп кала албаймын. Африкага барып жашатып койсо деле мен 3 күн чыдашым мүмкүн, кайра Кыргызстанды сагына беремин. Мекенди тандай албайт адам. Ата-энени тандай албайт эч качан. Улутту тандай албайт адам. Анан эркек аял болууну тандай албайт адам. Анан баланы тандай албайбыз. Мен жаллаң эркек балалы болом дей албайбыз. Кудайым берсе болот. Кудайым бербесе жаллаң кыз берип коюшу мүмкүн. Көрбөйсүзбү? Биз тандай албайбыз ал нерсени. Кудай Таалам берген нерсеге айып тагуу бул эми туура эмес да. Акылга салып калганда да, караганда да бул туура эмес.
Misалы bizde ayırıkça çet өлkөгө кеткендер этият болуш керек да. Этият болбосо, ошол жактан ошондой вирустар кирип калып атат да кээ бирлергечи. Ошо чет өлкөгө чыгат, иштеп жүрөт, бирөөлөр жакшы сүйлөйт, жакшы мамиле кылат. Акырындык менен муну орусча вербовка деп коет экен го, а? Ошентип аттыр эле, акырындык менен ошону бир жипсиз байлап алат экен, Алланын айтканынан чыга албай жүрө берет экен. Кудай сактасын. Biz ошол өзүбүздүн ата бабабыздан бери келаткан ислам динин эле бекем кармайлы, ошондон өтөрү жок. Ошону эле бекем сакташыбыз керек. Анткени ислам дини тынчтыктын дини, адилеттүүлүктүн дини. Ислам бизде орто жолду карман дейт. Өтө аша чаап кетпеш керек, өтө түшүп да кетпеш керек. Өтө аша чаап кеткендер кандай? Мисалы, мен үйлөнбөймүн. Аша чапкандыкта. Мен постоянно орозо кармайм дегендер бар да баягы жерде. Жок, ортолукту кармаш керек. Орозону биринчи, төртүнчү күн кармай бер, пайгамбарыбыз кылгандай. Баягы жерде. Кыскасы эмне? Ислам дини бул ортолуктун дини. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва казалика жаалнакум умматан васата." Биз силерди орточо тең салмактуу үммөт кылдык деп Бакара сүрөсүндө Аллах Таала өзү айтып жатат. Пайгамбарыбыз дагы ошол эмне ушунчалык өтө аша чабуудан сактандырып бизди мындай деген. Динде аш керекетүүдөн сактангыла, силерден мурункуларды дагы дал ошол аш керекетүү кыйраткан дейт. Чектен ашуу адамды кыйроого алып келет экен. Кудай сактасын ал нерсе. Демек, ким зордук, зомбулукту актап, адамдарды жек көрүүгө чакырып, мамлекетке, коомго каршы тукуруп, кан төгүүнү бул ибадат деп эсептегендер да бар экен, Кудай сактасын. Мына намаз окубайт бул. Намаз окуганды өлтүрсө боло берет дегендер бар экен, Кудай сактасын. Мисалы бизде эгерде намаз окуганды өлтүрсө болот десе, намаз окуган адамды эле кафир дей берсек, 90% кафир болуп калат го кыргыздар. Мисалы үй бүлөдө 11 тууган болсо, 2-3-өсү окуп, башкасы окубайт. Кээ бирлер семьялар үй бүлөдө туурабы? Бирок алар өздөрү мусулманбыз деп эсептейт, Кудайга шүлө мусулманбыз, окушубуз керек. Буюрса, убагы келип калса окуй турбуз эми деп өзүн мусулман деп эсептейт да. А бул сырттан эле том бучуп атат да, намаз окубайт, бул кафир деп. Өтө коркунучтуу бул. Этият болушубуз керек ошондой түшүнүктөн, ошондой чакырыктагы адамдардан өтө этият болушубуз керек. Себеби ал эч качан жакшылыкка алып келбейт. Анткени бул элди кан төгүүгө чакырып атат туугандар. Кан төгүүгө элди чакыртып атат. Кудай сактасын. Бул жерде ал исламда андай нерсе жок. Мисалы Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва аннаху ман катала нафсан бигайри нафсин ав фасадин фил ард факаннама катала наса жамиан." Ким бир адамды адилетсиздик менен эч бир себепсиз өлтүрө турган болсо, бүт адамзатты өлтүргөндөй күнөөгө батат дейт. Карасаң, бир адамды өлтүрүп койсо, ал адам балалуу болот, нээрелүү болот, чөйрөлүү болот. Ошол бир адамдан таркан урпактары кыяматка чейин 10 миллиард болуп кетиши мүмкүн да. Аны өлтүрүп койду себепсиз, демек бүт адамзатты өлтүргөндөй болуп күнөөгө батат дейт. Ошондой башаламандыкка чакырып таштагандардан Кудай сактасын, ошолордон биз этият бололу. Эми жана биз айтып аткан экстремизм, терроризм деген дал ушул биз айткан аятка каршы келет да. Кээ адамдар барымта алып, ошолордун ушунча каражат бересиңер же муну шартты аткарасыңар дегендерди көрүп атабыз го. Телевизордон, жаңылыктардан. Ошо терроризм, экстремизм дегендер. Кудай Таалам өзү сактасын. Эми бул чоң бул фитна да. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде дагы бир аятта айтат. "Вала таназау фатафшалу ва тазхаба рихукум." Талашпагыла, бөлүнбөгүлө болбосо, алсырайсыңар жана күчүңөр кетет дейт. Демек, о сырткы душмандар бөлүп жарып эле койсо болду, биз алсырайт экенбиз да. Биз бирдиктүү болсок, биз эч ким жеңе албайт. Жанакы алардын душмандардын эрежеси бар да, баягы билесиздер, а? Разделяй и властвуй деп коет экен го. Бөлүп жарыш керек да, арасынан ар кандай эмелер чыгарып коет. Ошондуктан Кудай Таалам өзү сактасын. Эми биз эң акыркы аятты окуп туруп мен сабагымды жыйынтыктайын. Аллах Таала айтат: "Я айюхаллазина аману атиаллаха ва атиур расула ва улул амри минкум." Иман келтиргендер, Аллах Таалага баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле, жана жетекчилерге деди.
Nege jetekçilerge de öyle toktap kaldı. Jetekçilerge baş egile degen jok. Antkeni oşa jetekçinin aytkany şariatка, oşa adep ahlaka, adatыбызга ылайык келсе, ошондо baş ийет экенбиz. Эми бул жерде дагы бир хадисте келет. Мусулман адам жактырса дагы, жактырбаса дагы өз башчысына баш ийиш керек.